Саламатсыздар. Бүгүнкү биздин темабыз бөлчөктөрдү кыскартуу деген темада болмокчу. Анда эмесе баштайбыз. Биз бул жерде бөлчөктөрдү карап көрө турган болсок, бул жактагы көк бөлүк менен сары, жашыл жана розовый бөлүктөр булар бири-бирине барабар бөлүктөр. Бул бир торттун деп элестете ала турган болсок, жарымы. Ал эми бул бөлчөктөрдүн сандык мааниси бул 2ден 1, бул 4дөн 2, бул 6дан 3, а бул 8ден 4. Эми сүрөттө көрүнүп тургандай бул бөлчөктөр бири-бирине барабар экен. Бирок эмнени көрүп атасыздар? Бул жерде 2ден 1 көңүл буруп карасаңыздар. А бул жакта 2ден 1дин бөлүмүн да алымын да 2ге көбөйтүп койгонго барабар. А бул жакта 2ден 1дин бөлүмүн да алымын да 3кө көбөйтүп койгонго барабар. Төртүнчүбүз 4кө көбөйтүп койгонго барабар. Ушунда бул 8ден 4. Бирок бул бөлчөктөр бири-бирине барабар, демек ушул биздин бул окшош санга көбөйтүлгөн бөлчөктү биз кичинерээк санга алмаштырып алуу үчүн биз мисалы үчүн 8ден 4кө караганда 2ден 1 деп кичинерээк сандар менен иштөөнү эметүү үчүн биз муну 4кө бөлүп алабыз. Алымында бөлүмүндө. Бирок ошол эле учурда бул бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт. Жарымы бойдон кала берет. Мына ушул биз аткарган амалыбыз кыскартуу болуп калат. Азыр мисалдар менен. Мисалы үчүн 12ден 9 дейт. Бул экөө тең 3кө бөлүнгөн сандар, Анда барабар эмне болуп калат? 12ни 3кө бөлсөк 4, 9ду 3кө бөлсөк 3. Демек 12ден 9 4төн 3кө барабар экен. Анан кийин 18ден 8 дейт. Бул экөөсү тең 2ге бөлүнөт, 18ди 2ге бөлсөк 9, 8ди 2ге бөлсөк 4. 9дан 27 дейт. Бул эки сан тең, бөлүмү да алымы да 9га бөлүнөт. Анда биз 9га бөлүп алабыз. Андан кийинки 6 жана 54. Бул экөө тең 6га бөлүнөт. 54-тү 6га бөлсөк 9, 6-ны 6га бөлсөк 1. Анда биздин 54-төн 6-быз 9дан 1ге барабар экен. 60-тан 12. Бул экөө тең 12ге бөлүнөт. 60-ты 12ге бөлсөк 5, 12-ни 12ге бөлсөк 1. 15-тен 9. Бул экөөсү тең 3кө бөлүнөт, 15-ти 3кө бөлсөк 5, 9ду 3кө бөлсөк 3. 44-төн 22 дейт. Бул экөөсү тең 22ге бөлүнөт. Анда биз 44-тү 22ге бөлсөк 2, 22-ни 22ге бөлсөк 1. 49-дан 42 дейт. Бул экөөсү тең 7ге бөлүнөт, 42-ни 7ге бөлсөк 6, 9-ду 7ге бөлсөк 7. Кийинки мисалдар ушул эле сыяктуу. Экөөсү тең 6га бөлүнөт. 6-ны 6га бөлсөк 1, 30-ду 6га бөлсөк 5. 42-ден 7 дейт. 42-ни
7'ye bölsek 6. 7'ni 7'ye bölsek 1. 55'ten 11 deydi. 2 teң 11'ge bölünöt. 11'de 11'ge bölsek 1. 55'te 11'ge bölsek 5. 18 жана 27. Бул эми 9'ga bölünöt. 18 9'ga bölsek 2. 27'ni 9'ga bölsek 3. Bundan kийинкибиz 24 жана 16. Бул эки сан 4'гө bölünöt, жок 8'ге bölünöt. 2 3. Бул жерде мисал үчүн муну адашып мисал үчүн 4'гө кыскартып алсаңыздар деле болот. 4 бул 6 болуп калат, Муну кайра 2'ге кыскартып коесуздар. 2 3. Кайра эле ушул сан келип чыгат. Өзүңүзгө ыңгайлуу болгон санга кыскартып өзгөртүп алсаңыздар болот. 16 112 дейт. 4'гө кыскартып көрөлү. 4 буга 4 болот. Муну бөлсөк 2 32 8. Кайра 4'гө 16'га деле кыскармак экен негизи. 7 1 дейт. Мына ушинтип так билбесеңиздер, кичине-кичинеден 2'ге бөлүнөт, мисалы үчүн 2'ге кыскартып көрүп, анан кайра 4'гө кайра ошентип кыскартып алсаңыздар деле болот. 36'дан 27. Бул эки сан тең 9'га bölünöt. 36'ны 9'га bölsök 4, 27'ni 9'га bölsök 3. 80 170 deyт. Бул экөө тең 10'га bölünöt. 8 bölü 17. Мынакей достор. Ал эми булар сиздерге тапшырма.